Урматтуу жыйындын катышуучулары, чындыгында мына бардыгыңыздарга жашыруун эмес, ачык айкын акыркы кездерде үммөттүн арасында ар кандай ой пикирлер жаралып, үммөттүн арасында ушунчалык мындай бири-бирине болгон сый урмат, жек көрүү пайда болуп, бөлүнүп, жарылып жаткан бир учур. Сөйктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки мусулмандын ортосунда 5 акысы бар дейт. Ошонун эң алгачкысын бул саламдашуу деп айткан болчу да. Эки мусулман дидар көрүшүп калганда, жүз көрүшүп калганда ассаламу алейкум ва алейкумуссалам деп ушундай бир саламдашууну бир акы катары, мусулмандын акы катары айткан болсо, ал эми бүгүнкү күндө тилекке каршы үммөттүн ортосунда, мусулмандардын ортосунда саламдашуу бул жакта турсун, мындай бири-бирин көргөндө жек көрүү, ошол эле мезгилде намаздарды аркасында турбай, намаз окубай койгон учурлар кездешип атат. Бул албетте өкүнүчтүү. Салттуу ислам деп атап атканыбызда өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол ата бабаларыбыздын биримдикте, бирдикте, достукта фатва чыгарганда да бири-бирин колдоп, баардыгы баш бириктирип, бир ооздон жүрөктөр бир согуп ушундай бир жашап келгендиктен бүгүнкү көрүнүш ал мезгилдерде балким болсо да аз болгондур. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы урматтуу каздамалар, урматтуу уламалар, тилекке каршы бул нерсенин күн өткөн сайын, саат өткөн сайын үммөттүн ортосунда ушундай бир бөлүнүү жарылуунун бет алышы бизди өкүндүрбөй койбойт. Мына ошол маселеде биздин уламаларыбыз акыл калчап бир пикирге келип, ушундай бир фатваларды, токтомдорду чыгарып, сиздер менен биргеликте ошол токтомдорду эш жүзөсүнө ашырууга бел байлап, жерлерде түшүндүрүү иштери болуп жатат. Кудайым буйруса, мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы казы дамлалар менен биргеликте жылдык иш пландарды түзгөн. Ошол пландардын негизинде мындай бир аз болсо да акырын кадамдарды таштап келатат. Устав боюнча башкарууда билесиздер, мына алымдар кеңеши турат. Алла ыраазы болсун, өмүрлөрүнө береке берсин. Алымдар кеңеши дагы биздин аткарып жаткан ар бир ишибизге анализ жүргүзүп, дуа кылып, ушундай жакшы бир дуалардын алкагында Кудай буйруса бүгүн муфтиятта казы дамлалар менен дин кызматкерлери менен биргеликте азын олак болсо дагы могу кызматтын башаты көрүнүп калды. Бирден бир ошонун башаты мына Кудайым буйруса Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында мындай бир медреселерди колго алуу жаатында эң алгач Кудай буйруса биз каалайт элек, ниетибиз дагы бар. 135 медресе болгон болсо ошонун баардыгын муфтият каржылоо жагын колго алса деген жакшы ниеттерибиз бар. Бирок бюджет маселеси бар экен, жакшы билесиздер. Мына бул жыл пилоттук катарында ушул 7 медресени бир шептик алуу маселеси алымдар кеңеш тарабынан колдоо табып, мына Алла ыраазы болсун, арабызда борборлук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов деген агайыбыз бар. Илимдүү, билимдүү, тажрыйбалуу устаттарыбыз бар. Бүгүнкү күндө резерв кадр маселесине келе турган болсок, бул жактан дагы аябай мындай көрүп турабыз, маселе бар. Мына жакында аттестация болгону турат, ошо аттестация болгону менен ошолордун баягы ордун толуктай турган кадр маселесине келгенде биздин көзүбүздү ачып, бычакка сап боло турган кадрлардын жоктугу дагы бизди ойлондурбай койбойт. Бүгүнкү күнгө чейин 135 медресе иштеп келген болсо, тилекке каршы мындай бир электен өткөрүп турган болсок, алымдарыбыздын башы маң болуп отурат да. Ошон үчүн бул 7 медресе пилоттук катарында өтө жооптуу, жоопкерчилик абдан чоң, урматтуу мүдүрлөр жана кураторлор тыгыз буну мамлекет дагы
керек болсо журт башчыбыз дагы тыкыр көз салып көңүл буруп турат, укук коргоо органдары дагы көңүл буруп турат. Ошон үчүн бул өтө бир маанилүү кадам болгондуктан мүдүрлөрүбүз, мугалимдерибиз, ошондой эле алымдар кеңешинен дайындалган кураторлорубуз абдан жакшы бир маани бериш керек. Себеп дегенде биздин ушул келечектеги ушул акыйдабызды, мазхабыбызды бекемдей турган ошол балдарыбыз болуп эсептелинет. Ошон үчүн сиздерге бул жооптуу кызмат, бул жооптуу амал өтө бир чоң жооптуу экендигин эскертип кетебиз.